Pay. Abdan sonun qoz үй болып тұрда. Assalamu alaikum урматтуу Tez Kavar kanalının көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Tez Kavarдын мына ушул чыгарылышында Бишкек шаарындагы Арча Бешик конушунун Шербет көчөсүнүн 151 дарегиндеги дал ушул жаңы курулган, сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Өтө коз, жаңы курулган, бүткөн, толук бүткөн, келип эле кирип жашай берсеңиздер болот. Азыр биз сиздерге дарегин так түшүндүрүп берип коелу. Бишкек шаары Арча Бешик конушу Шербет көчөсү күн батыштан эсептегенде биринчи жетилик. Мына бул көчө Шербет көчөсү оң тарапка бурулуп, кайра солго бурулуп, бир аз эле нары чыга турган болсок, 150 метр жүргөндөн кийин Южный магистрал. Азыр жолго чыгып ошол жагындагы сиздерге трассадан түшүндүрүп көрсөтүп коелу. Анан кайра келип, Кудай буйрса бул үйдү сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул чоң трасса түштүк магистралы, бул жагы батыш жагы, ал эми бул жагы болсо чыгыш тарабы. Южный магистрал менен батышты көздөй келе жатканда Чортеков көчөсү менен кесилишкен жер бар. Сүмбүлдөн, Газпромдон өткөндөн кийин, бир аз жүрөсүздөр, Чортековдон өткөндөн кийин ушул жерге келип, оң тарапка бурулган эң акыркы көчөгө бурулуп киресиздер. Бул көчө менен түз эле барып, кайра оңго Шербет көчөсүнө киресиздер. Жакын эле. Алыстабай турасыздарбы, туугандар? Биз азыркы көчө менен ылдый жүрүп эле кайра Шербет көчөсүнө бурулуп, биринчи жетиликке ылдыйга кирдик. Кайра үйдүн короосуна келип калдык, туугандар. Бул жер мына көрүп турасыздар, биринчи батыш тарабындагы биринчи жетиликте ошо 5-6 үй бар экен, ортодо трансформаторду айланып өткөн айлампа бар экен. Бул жерде өзү көрүп турасыздар, табигый борбордук газ, канализация, суу, свет, бүт жашаганга бардык коммуникациялар центральный экен. Азыр ээси да менин жанымда, үйдү жаңы бүтүрүптүр. Эми Кудай буйрса бул үйдү сатууга койду. Укмуш бүтүрүптүр, азыр көрөсүздөр. Ассаламу алейкум, ака. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, алхамдулилла. Чаржабай жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, шүгүр баары. Бүтүрүп койдуңуз үйдү? Бүттү буйрса. О, мeenет кылыпсыз, а? Пайпайлатыпсыз го үйдү, а, курулушту? Болушунча аракет кылдык эм. Машалла. Өтө коз, күнгөй бет жакшы курулуптур. Айланаларында бүт пескоблок менен тосуп, дарбазаларын коюп, а, домофондордон бери бүт баарын коюп турсуз. Пультовой дарбаза койдуңузбу? Пультовой. Пульт менен түшөт. 50 метрден алат. 50 метрден алат. Шербет көчөсүнөн бурулганда эле пультту басканда келгиче ачылып калат экен да. Машинага даяр болуп калат. Даяр болуп калат экен. Анан жетиликтин ортосундагы площадканан бери дагы мына бул жерде ушу дарбазадан чыкканда бул жерде дагы унаа коюучу жай кенен экен, а? Бул жак бакка чейин. Эми чек араңыз ошо дуалдын аркы кырынан бул жагы ошо бул кырына чейин келип такалат экен. Газды киргизгенсизби? Ооба, газ толук, разрешениеси, уруксат кагаздары менен. Кирген деңиз. Үйдүн чатыры металлы черепица менен жабылыптыр, антрацит цвет. Өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү да бардыгы кагылыптыр. Анын алдындагы мына навес дагы, дарбаза дагы, пескоблок дагы бардыгы бирдей түстө, атайын ушу дизайн менен сонун курулуптур, туугандар. Домофон койгон окшойсуз, а? Домофон камерасы менен. Камерасы менен. Катырыпсыз го, муну? Сонун. Калитка өзүнчө курулду. Калитка өзүнчө бышык. Калитканы бул пультовой дарбазаны бүт баарын бир усталар келип куруп орнотуп кетти дем, а? Ооба, атайын специалисттер. Специалисттер орнотуп кетишти. Кепилдик кагаздары да бар. Эгер свети өчүп калса, мына бул ручкасы менен бошотуп анан. Свет жок болсо, ручкасы менен көтөрүп түшүрсө болот. Боло берет. Кокусу бул жер бир бузулуп кала турган болсо, 1 жылга чейин кепилдик берген. Кепилдик берген. Жакшы, жериңиз канча сотик чыгат? Жер 3 соток. 3 соток. Бүт документтери так. Документтери бүт госархитектурадан толук эксплуатациядан өткөн. Үйдүн алдындагы аябай кенен кылыпсыз, а? Мына дуалдарга да бүт сиз подсветка коюпсуз го? Түнү жанабы булар? Жанат. Ар бир подсветканын түйүндө туялар орнотулган. 1, 2, 3, 4, а? Анан үйдүн дагы белдерине, үстүлөрүнө түнү жана турган подсветкаларды коюпсуз. Алар дагы кечинде аябай коздук берет. Болгону газонго жетишпей калдык. Газонду жазда Газонду жаз дегиш керек эми, а? Жакшы бир көң салып, гумус салып, Мына көрүп турасыздар, дуалдагы бийик курулуптур. Мына рваный пескоблок менен. Фундаменттин сырты көрүп турасыздар, ушу сары таш менен мозаика болуп жасалыптыр.
Үйдүн алды бүт брусчатка басылган, теп-тегиз. Астана деген брусчатка. Астана деген брусчатка. Эң мыкты. Бышык. Сонун. Бул жерге навес куруп турсуз. Эки уна навестин астына кенен бата турбайбы? Кенен батат эки уна. Ал эми үчүнчү унаны бияка буруп койсо болот. Буруп койсо да болот. Үйдүн узун туурасы канчага канча болду? 10го 10-25. 10го 10-25. Жалпы үйдүн квадратурасы тех паспортто көрсөтүлгөн 214 квадрат метр. 214 квадрат метр. Сыртын жылууладыңызбы? Сырты жылууланган, травертерин мыкты. Өзбек усталары жасаган эң мыкты. Травертин да аябай кооз жакшы чыгарыптыр, а? Өтө жакшы чыгарган. Мыкты. Көз тийбесин. Бул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, туугандар. Үйдүн аянтын уктуңуздар, сырты жылууланыптыр, терезелери да бардыгы ошо пластик, чатырдын, мына кире бериштеги ошо тамбурдун түстөрү, бул жактагы дарбазалардын түстөрү бардыгы бирдей түстө болуптур да. Атай дизайн менен. Анан ушул фундаменттин сыртындагы бул керамогранит кылган окшойт. Керамогранит. Керамогранит менен ошо каптап жааптыр, кооз болуптур. Бияка да кошумча курулуш кылдыңызбы? Бул жакта очоккана бар. Очоккана бар биякта деген. Очоккана, склад бар, очокканага сыртты туалет бар. аркасынан да кухнядан чыгат экен, а? Ал жактан да эшик бар. Сонун, эң мыкты. Кана жүрүңүздөр, үйгө кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер мына тепкич куйган. Азыр эми тепкичтен көтөрүлүп, биринчи эшикти ачып ичкери киребиз. Бул тамбур, прихожка, Прихожка. Жарык болот экен да, мына караңыздар. Жарык болот экен. Кышында мына ушул жерге да ичкери келе бутту чечип, анан ичкери кирип кете бересиздер. Жарык, полу жакшы болуптур. Кафел. Экинчи эшик бул брон эшик. Экинчи эшикти ачып туруп эле анан ичкери кире бересиздер. Биринчи бөлмө. Бисмилlah. Кана, келтирипсиз. Мынакей эң мыкты. Киргенде эле оң жакта домофон, экрандары менен экен, а? Экран. Бияка телевизор коюла нарагына. Телевизор коюлат. Бүт ачык түстөгү материалдарды колдонупсуз, а? Ремонт жарык болуптур, жаркырап. Жарык болсун деп атайын ачык түскө маани бердим. Бул холбу? Хол бул. Хол көрүп турасыздар. Туурасы бир 4,5 метр чыгат экен, а? 4,5га 7. 4,5га 7. Потолок тегиз жасалыптыр. Бул натяжнойбу, гипсокартон? Натяжной. Мынау жаңы мода болуп аткан ошо световая линия деген ушул. Сонун болуптур. Бул жакта занавеска карниз коюлуптур, а? Карниз как? Терезе ортого батыш жагына коюлуптур, эки жагынан ачылат экен, астында отопление батареясы менен. Полу болсо мына ламинат, ачык түстө. Бул жакта болсо тепкич, ушул тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Ага чейин биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра берели. Мына эки канаттуу эшиктен ичкери кире турган болсок, бул залыңыз, Канчага канча залыңыз аябай келем болуптур го? Бул дагы 4,5га 7. 4,5га 7. Келем болуптур. Эки терезелүү жарык бөлмө экен туугандар. Отопление батареялары коюлуптур. Потолок натяжной экен, а? Натяжной. Нак кыргыздын түндүгүн түшүрүпсүз го. Люстрасы койсо эле болду экен эки жерге. Чекелери гипсокартон, софиттер да бардыгы коюлуптур. Бияка телевизор коюлат экен, а? Телевизор жанында тип провод кондиционерге улап кошулган провод. Өтө сонун, эң мыкты терезелер, сыртынан антрацит, ичинен ак экен, а? Эң мыкты сонун болуптур. Пол болсо мына бардык бөлмөлөрдүкү окшош, бирдей ачык түстөгү ламинат коюлуптур. Бул жак мына эшиктер ички доборлору менен комплект бүтүптүр, а? Эшиктер бардыгы. Эшиктер дагы Россияныкы эң мыкты. Российский эшиктер. Ручкалары менен жакшы экен, а? Бой тигиндей мындай деген эшиктер бар, алардан алыс бул. Чыныгы крашеный эшиктер. Крашеный жакшы эшиктерди коюптур. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Бул бөлмө кухняңыз турбайбы? Кухня. Ашканаңыз да аябай жакшы болуптур. Мында да бир эшик, бир терезеси бар экен, а? Бул жака чыга турган, очокканага чыкканга. Машканада тиги той топур болгондо очокканага менен тыгыз байланыштуу болуш үчүн терезеси дагы байланышып турат, эшиги да байланышып турат. Терезеси болсо сложный механизмдер бүт бардыгы жатып ачылат. Жатып ачылат. Потолок натяжной, мына точечный лампаларды да коюпсуз, а? Бул жак болсо ушу рабочий зонасы, мебель боло турган жагы, ошол чекеден бул жак чекеге чейин мебель болот экен, а? Полунда теплый пол. Теплый пол. Азыр иштеп атат. Иштеп атат. Датчиктери менен. Полу теплый пол, кафел болуптур. Канализация, таза суу, газдар бардыгы тартылып келиниптир. Электроточкаларда бул жакта, ылдый жактарда, бул тарапта холодильник, микроволновка бүт баарына расчет алган окшойсуз, а? Бүт эми стандарт. Стандарт. Жакшы. Бул кухня болду. Азыр эми кухнядан сыртка чыгабыз. Ага чейин биз экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштыралы. Мына тепкичтин астында эмне бар? Бул жакта общий санузел бар. Жалпы санузел деңиз.
санузел екен бұл жағы. Мына көріп тұрасыздар. Душевой кабинадағы орнатып қойған тұрбайсыз ба? Душевой кабина ең мықты российский. Ең мықты российский. А мында болса раковина, үстінде күзгісі менен полудубалы бүт кафел болып тұр. Вытяжка қойылып, форточка қойылып тұр. Душевой кабина орнатылып тұр. Унитаз да орнатылып тұр. Унитаздағы ең қымбат унитаз литый деп қойды. Тетиже қошода, көбінікке көп тейжері шалақтап сынып, бұзылып қалады бай. Бұл литый деп айтылады. Жақсы. Анар жаққа эме қойлау, кир жууучу машина. Кир жууучу машина. Мұнда да теплый пол бар. Мұнда дағы теплый пол бар. Бұл жағы мына санузел туғандар. А бұл жақта болса тепкіштің асты кладовка эме болған. Бұл газ печка. Сіз отопленияны бияқа қылған тұрбайсыз ба? Газовый отопление. Ой, азыр газовый отопление кичинекей эле жерге орун алат. Азыр иштеп атат. Иштеп атат. Муну эле бурап койсо эле өчөт, кайра жанат. Сону не? Ушул жерде мына вытяжкасын нар жакка чыгарып, газды киргизип, печканы ушул жерге орнотуп эле бүт системаны тартып коюп турсуз. Тепкичтин асты үнү деле анча чыкпайт. Сону эң мыкты. Көз тийбесин, аябай жакшы кылып турсуз. Эми экинчи кабатка чыгалы, алыстабай туруңуздар. Экинчи кабатка ушул тепкич менен көтөрүлүп чыга беребиз. Тепкич стандарт эле жасалдыбы? Тепкич бүт стандарт. Таза кара жыгачтан жасалган. Мына кенен эле экен, көрүп турасыздар. Ошо балясиналары дагы, перилалары дагы, мына тумбалары дагы бүт баары ушу жыгачтан жасалып, аппак сырдалыптыр. Муну мыкты усталар жасаган, мына кармасаң дагы эме бекем. Ооба, бекем. Мына астында дагы, анан үстүндө дагы ушу жарык түшө турган терезелер коюлуптур, а? Бул жерге бир чоңураак люстра алып коебуз да, асып коебуз да люстра. Эң чоң люстра асып койсоң жакшы жарашып калат дейсиз. А бул экинчи кабаттагы холл экен, а? Биринчи кабаттагыдай эле турбайбы? Биринчи кабатка эле окшош. Азыр холлдор аябай жакшы болот. Конок көп келет, кыргыз. Конокду көп тозот дегендей. Экинчи кабаттагы холл, бул жакта дагы электроточкалар коюлуптур. Анан телевизор орду. Потолок натяжной бе, гипсокартон бу? Гипсокартон бул. Эки жагынан тең подсветка берилген. Атайын кооздолгон. Кооздолуп сону чыгыптыр. Бул жакта дагы эки жеринен ачыла турган бир терезе, бул жакта бир терезе. Булардан сложный механизм болуп жасалдыбы? Ооба, сложный механизм. Отопление тартылыптыр. Отопление газ менен. Газы менен. Сону, жакшы. Бул жакта 3 спальня бар экен, биринчиси. Булчу? Бул родительский спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакка спальня диван турат экен, а? Эки тумбучкасы менен. Үстүнө мынандай кошумча подсветкаларын да берипсиз да. Үстү светлой жанат го, а? Светлой жанат, пульт менен башкарса болот, өчүрүп койсо болот, башка түр светке коюп койсо болот, 4 түр светке коюлат. Бул чакан бөлмө ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуптур. Төрүндө болсо душевой бар экен. Төргө кире турган болсок, мына ата-энелердин жуунуучу бөлмөсү. Бул жакка да ошондой эле унитаз коюлуптур, аристон, ванна, раковина, күзгү, форточка баардыгы коюлуптур, а? Полудубалы кафель болуптур. Бул жерде ванна Донна деген фирманыкы эң кымбат ванналардан. Аристон болсо бул дагы российский Гарантер. Гарантерим деген эң мыкты. Күзгүсү подсветкасы менен, полу дагы теплый пол. Теплый пол. Кафелдерде эң кымбат кафелдерден коюлган. Жакшы. Сонун терезеси күн чыгыш тарапта турат экен, отопление тартылыптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Кийинки бөлмөгө кирели. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Же детский, а? Детский деп. Балдарды, кыздарды жайгаштырып койсо болот. Бул жерге 3 кыз жөн эле батчудай, 3 бала жөн эле батчудай. Кенен бөлмө экен. Турасы узундугу 4кө 4,5 окшойт, а бул, а? 4кө 4,5. 4кө 4,5 обой менен жасалыптыр. Тугандар отопление бар экен, потологуна гипсокартон менен жасалыптыр. Бир эле люстра ассаңыздар болду. Нарактарга дагы электроточка, бул жактарга да бүт баары жакшынакай кылып жасап, биринчи кабаттагы ламинат кандай болсо, эшиктер кандай болсо, экинчи кабатта дагы ушундай болуптур. Бул жакта дагы бир бөлмө. Бул да детский. Бул детский кылса болот, кабинет кылса болот, атайын тиги жерге интернет, точка коюп койгонбуз. Бияка. Ким каалагандай колдонсо болот. Сонун потологу тегиз жасалыптыр, софиттери коюлуптур. Бул бөлмөнүн дагы терезеси күн батыш тарапта турат экен, астындагы кухнянын үстү болуп калат. Жакшы. Демек, холдон сырткары экинчи кабатта 3 спальня бар экен, а? 3 спальня. Холл менен 4 бөлмө экен да. Эң мыкты, сонун. Бул жагы тоо тарап бүт баары көрүнүп турат экен. Жүрүңүздөр эми сыртка чыгалы. Тиги очокканаларды дагы азыр көрсөтөбүз сиздерге. Сиздер алыстабай туруңуздар, келип эле кирип жашайсыздар. Бир эле болгону өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөргө кандай люстра жакса, ошол люстраны алып эле алып келип койдуруп коесуздар, болду. Калганы бүт баары даяр.
Эмеректен баштап сеп көрпө төшөктөн бери идиш аяктан бери алып келип жашай бересиздер. Мына газ жанагы отопленияга кирген турбайбы, Ошол, үйдүн аркасынан күн чыгыш тарабынан канча метрден жер таштадыңыз? 1 метр, 1,5 калган өзү. Азыр таза 1 метр бар. Лиса батабы? Леса кенен батат. Ушу Кийин да ремонт кылып калсак, пескоблок бүткөндөн кийин антраветрин жасаганбыз, кенен орнотуп колдонушкан. Лотокчолор коюлуп, стяжкалар куюлуптур, Так, жакшы. Счетчик да бияка коюлуптур туугандар. Мына Айтмакчы, свет 3 фаза. 3 фаза. Урсаты менен. Жакшы. Навеси да жакшы. Документтер бүт бары бүткөн. Бүт бары бүткөн. Мен колумда папка бар, папкада светтики, суунуку, газдыкы, жердики, общий архитектураныкы бүт бардыгы даяр. Бүт барын документальный бүтүрүп койгонсуз бе? Өткөрөлөрөм. Документ үчүн чуркалайм деп эч баш оорутмай жок. Сразу өткөрүп бересиз, калганы даяр. Эң мыкты, жакшы. Эми бул жака келели. Бул жакта да кошумча курулуш болуп тур. Ушу бир жаңсыл курулуп тур. Тиги тепкич менен чыгып эле эшиктен кухняга кирип чыгасыздар. Бул жакта дагы биринчиси бул эмне? Бул сырткы ажаткана. Сырткы ажаткана. Канализацияга кеткенби? Центральный канализация. Жакшы, сонун. Эң мыкты. Бул жакта экинчи эшиктен киргенде бул эмне болду? Склад. Склад кылып турсуз, сонун. Идиш аяк. Эркектердин офиси. Эркектердин офиси. Сонун болуптур. Пай. Кочоккананы караңыздар, той топурда эч кыйналбайт экенбиз да. Мына рабочий доскасы менен болуп турган бия. Рабочий. Электроточкаларынан бери. Астыма айдачуйда койгонго кладовкасы бар экен. Идиш жуучу жайы суу чыгыптыр. Кичи казан куурдак кылат экенбиз Кудай кааласа. Орто казан, чоң казан коюлуптур, Буга газ келген. Газдарды киргизипсиз. Казандарга чейин коюпсуз. Кадимкидей буга от жакса кадимкидей газ менен эле от жагыштын кереги жок. Сиз горилка коюп коюпсуз, бир ол. Сиз Буга да коюлган. Буга да коюлган. Мындан чыгарып тиге да салып койсо кичи казанга да бул универсал экөөнө. Экөөнө тең универсал жүрө берет, Жакшы. Очоккана аябай жакшы болуптур. Түнү да жарык болот экен. Үстү жабылыптыр. Асты болсо мына көрүп турасыздар, Астана аталышындагы брусчатка. Үйдүн артында буяк эмне болот? Бул жерге кичинекей газонча кылып коебуз. Эме суу түтүктөрүнөн ашкан суулар ушул жерге сиңип кетет. Жашыл аянтча. Жашыл аянтча. Өтө сонун. Бир катар мына арча эгип койсо деле болчу да экени. Арча да эгип койсо болот. Мына травертинде усталар аябай мыкты жасаптыр. Өтө жакшы жасаган. Өтө жакшы жасаптыр. Үйдүн арты деп эле койбостон артына дагы майни берилген. Мына граниттерди да жакшы жабыштыр. Гранит дагы аябай мыкты коюлду. Сонун Бул жерде эң профессионал мыкты прораптар, мыкты усталар иштеген бул жерде. Көз тийбесин. Кимге насип кылар экен? Ылайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Анан терезелеринин ошо сырткы жагына дагы көрүп турасыздар, мындай атайын ушундай тыныкелерди каптап жааптыр. Суунун тамчысы ылдыйга агып кеткени. Түнү мына лампочкаларыңыз бүт жана турган болду, Жакшы, эми баасын айтыңызчы, канча дейсиз? Бул үйдү бир баасыны келиштирип айтыңызчы, жакындатып. 197 000. 197 000 доллар, Доллар. Түшүп бересизби анан? Түшүп беребиз. Келишебизби? Келишебиз буюрса. Оштуктар айтмакчы, ками барбы, аке? Кеми бар. Бирок ошончолук үйгө кымбат материалдар, кымбат усталар иштеген. Ошончолук майни берилген. Ар бир эмеси ойнонулган азыркы заманба. Адамга керектелүү нерселердин баардыгы аткарылган. Электричество тартылганда бүт гос стандарт коюлган. Батарейкалардагы бүт бар эң кымбаттарынан. Жакшы кылдыңыз. Сонун. Мындай орусча айтмакчы на совесть салынган. Өтө сонун, Сиздин колуңуздан үй алыш керек турбайбы? Мырзам. Ишиңизге ийгилик анда 197 000 доллар кеми бар дедиңиз, Кеми бар. Варианттарын караштырсак болобу? Жер участок болсо болот. Жакшы машина болсо да болот. Болот. Варианттарын караштырабыз. Сүйлөшөбүз. Шыр эсептесе эле шарт өткөрөсүзбү ошондо? Буюрса. Газ, суу, свет, трехфазка, канализация, отопление, теплый пол, очоккана бүт баары бар экен да. Бүт келип гана жашаш керек. Келиш керек, жашаш керек. Эң мыкты. Жакын жерде мектеп барбы экен? Мектеп бар бул жерде. Арча бешикте. Эми бул Арча бешикте баардыгы бар. Мектеп, больница, мечит. Бул жакта өйдөр чыкканда түштүк магистралга жакын футбольный поле түшкөн атат. Тоого жакын, абасы таза, жакшы жер да. Арча бешик өзү. Арча бешиктин анан бага бир нерсеси чыгат. Арча бешиктеги ушу жетиликтер чыгат.
7-8 үйгө өзүнчө bir короо кылып берген. Ашыкча адам деле кирбейт. Келип айланып кирип чыга берет да, кошуналар. Сонун, ушулардын катарында экен да сиздин үйүңүз, Анда мен жыйынтыктайм, туугандар. Эгер үй жаккан болсо, эртең күндү кеч кылбай, эртерээк экрандагы телефон номерларга чалып байланышыңыздар. Бул үй буюрса сиздердики. Үйдө аласыздар, келип жыргап жашайсыздар, тойлорду өткөрүңүздөр. Аманчылыкта көрүшөлү. Ишиңизге ийгилик, ака. Байке. Рахмат.